Assalamu alaikum достор, кандайсыңар? Бүгүн сиздерге аябай бир жагымдуу чыгарылыш менен бөлүшөйүн деп атырын чыгып жатам. Бүгүн эмне десеңер, адаттагыдай эле Американын жашоосун көрсөтүп бергенде улантабыз. Америкадагы биздин мигранттардын эң көпчүлүк бөлүгү ошо такси кызматында иштегендиктен мен сиздерге буга чейин дагы такси кызматын тартып көрсөтүп бергем. Бүгүн жайкы такси кызматында таксиде канча иштесең болот деген сыяктуу суроолорго жооп беребиз. Азыр бизде саат 7 болду, эртең мененки саат 7ден өтүп калды бир аз. Азыр биз аэропорттун жанында турабыз, ишти жаңы баштайын деп. Биз азыр бензин куюп алайлы дагы, анан ишибизди улантайлы. Бүгүн кандай кызыктар алдыда болот, баардыгын сиздер менен чогуу көрөбүз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар аягына чейин. Достор, ушул видеонун башында сиздерге бир кайрылуу жасап коеюн дедим. Ушуга чейин Американын жашоосун көрсөтүп берип атам, башка бир таксини көрсөтүп берип атам, башканы көрсөтүп берип атам, колдон келишинче. Анан сиздерден бир сураныч, ушу биз 100 000 катталуучуга аз гана калдык да. Ушу 8 000 эле катталуучу жетпей турат. Ушуну келиңиздер, ушул видеодон 100 000 катталуучудан өтөйлүчү. Баарыңыздар бизди колдоп, ушул сиздердин мага жакты белгисин басып, комментарий жазганыңыздар, ушу мага подписаться кнопкасын басканыңыздар мага аябай чоң мотивация берет. Ошондуктан келиңиздер, баардыгыңыздар мени колдоп кетүүнү чакырам. Сиздерден чоң рахмат. Ушул видеодон кийин 100 000 катталуучудан өтөйлү буйруса, биргеликте. Анда эмесе заказдарды баштайлы да, кеттик анда. Биринчи заказды буйруса баштадык. Мынакей достор, биз адаттагыдай эле эки такси менен иштейбиз. Биринчиси болсо лифт, экинчиси болсо Uber. Экөөнү тең жагып коелу, линияга чыгайлы. Мына биз аэропорттун жанында турабыз. Бензинди куйдук. Анан бул жерден бул Uber'ди да жандырайлы. Атайын сиздерге кичине бир аз заказдарды көрсөтүп бериш үчүн бул лифт Uber'де неме кылып койдум, орусча кылып койдум. Азыр биз долгое ожидание деп турат. Аэропортто очередке барасың. 176 машина бар экен, 111 рейс бар экен, 7ден 8ге чейинки. Анда эмесе кеттик тугандар. Биз жумушубузду баштайлы. Мынакей достор, биз аэропорттун аэропорттун парковкасы бул. Ичине кирип баратабыз. Муну карасаңар болот. Азыр бул жерден заказ берип атат, лифт деген. Буну баягы направление деп коет. Буну басабыз. Анан биякты көрсөткөн улантайын. Бул жакта ушундай парковка чоң. Биздин мекендештер да ушул жерде көп. Дээрлик көпчүлүк бөлүгү десек да болот. Бул жакта карагыла. Мынакей достор, азыр биз клиентке бара жатабыз. Клиентке барганда, мисалы биринчи заказды ушул көпчүлүк бөлүктөрү биздин кыргыз мекендештери эртең менен ушу аэропорттон башташат. Мисалы аэропорттун жака белдерине жашаган мисалы райондар бар. Des Plains же болсо бир Arlington Heights, ошо бир өзүнүн аэропорттун четинде жайгашкан райондордон биринчи эле үйүнөн чыгып эле ал жактан заказ албай эле аэропорттон келип алып кетишет да. Ушундай достор, Америкада бүгүн күн бир аз күн бүркөөрөөк. Бирок ишти ушундай погодада, ушундай бир аба ырайда кылсаң аябай сонун. Эмнеге дегенде, аябай комфортно. Анан жамгыр эгерде жаап кала турган болсо, заказдар дагы бир аз көбүрөөк болот. How are you doing, David? Good, how are you? Good. The left side? These doors are fine, yeah. Sorry. Yeah. Thank you. You're welcome. Have a good day. Аз таштадык буну. Биринчи заказ. Эми экинчи заказды алайлы. Аябай арзан заказдар берип атат. Бирок биз кымбатыраак заказ алып, болушунча мындай дальний заказ алып аракет кылайлы. Мынакей достор, $10 берип атат, буну албайбыз.
Азыр биз бул жерге келдик. Бул жакта бонустар жанып атат мына. $4, $4.50 ушундай. Бул жака барсаң ошол бонустарды кошуп берет да. Баягы Яндексте башка нерселерде алар бир аз башкачараакпы, баягындай процент менен, 1-2 коэффициент деп коелу, ошондойлор менен алып. Бул жакта ушундай. Uber'de болсо, Uber'de бир аз башкачараак мына. Бул жакта азыр эч кандай бонус жок. Маны көрсөтөйүн. $11 өтөт. Не стоит? Uber бир аз слабый жанат. Бирок негизи Uber жакшы жанат. Uber кээде $30 жанып калат, кээде болсо бир неме 10-15 ушундай ар кандай. Лифттен заказ берип атат. Бул да $7, бул да болбойт. Ушундай тандап отуруп каласың анча-мынча жолдо. Hey, yeah. Hi. Hi. Thank you so much. How are you? Good. Are you Muslim? Sorry? Are you Muslim? Yes. Assalamu alaikum. What's up? Where are you from? Pakistan? Pakistan? Where are you? I'm from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yeah. Cool. Please use your seatbelt for your safety. You can speak Arabic? Not too much, no. We mostly speak like Urdu or Farsi. Thank you so You're much. welcome. Have a good day. You too. Мынакей, бул заказды бүтүрлүк эми кийинки заказга жол алалы $16 берип жатат. Буну албайбыз. Американецтерге ушундай анча-мынча учурда кыргызча ырларды коюп берем. Анан кийин сурап калышат. This is кандай музыка, кандай ыр дейт. Анан кийин кыргызча ыр десем, ал кайсыл жерде деп сурап калышат. Кыргызстан кандай баягындай Швейцариядай деп коем. Да, деп ошондой таң калып калышат. Швейцарияда ушундай баардыгы жапжашыл, тоолору бар, аябай кооз, бир барып көрсөң болот десем, да деп эле немеден интернеттен карап калышат. Morning. Hey, good morning. How are you? 4834. 48. 34. 34 pence. It's Mozi. Pardon? Mozi. How are you doing today? Doing well. How's it going? When? How's the rain? I just turned work. Please use your seatbelt for your safety. Thank you. You're welcome. Have a good day. You too. You're welcome. Oh my gosh. Şu Amerika'da негизи бизде эшикте таксиден түшкөн эсек жабып кетесиң, мисалычы. Бул таксист кармап алып акча төлөдү дегеничи. Не атаң эшигин жаап атасың, тигин эшигин жаап атасың урушуп кетет го биздечи. Бул жакта кашайт эле жабат да, ошо машинанын эшигинчи. Машинанын эшиги болобу, багажым болобу. Анча-мынча өздөрү алып калат да тиги сумкаданчы, сумкасын багажданчы. Анан кийин кашайт эле тарсып эле жабып кетет да, вообще. Ушундай. Азыр мен сиздерге бул жерде немеге келип калдым. Чикагонун чети, ошо музей бар бул жерде. Анан ошол жерде чоң жер бар. Азыр мен сиздерге ошол жерди көрсөтүп берейин. Азыр бул клиенттерде ушун Мичиган көлүнүн жээгине таштадым да. Бул жакты дагы азыр бир катар көрсөтүп коеюн. Мынакей достор, азыр жаңы эле бул жака клиент таштадык. Анан сиздерге могу Чикаго шаарын бир көрсөтүп берип коеюн дедим. Бул жерде болсо музей, ошо аябай көп туристтер келген жай бул дагы. Бул жагы Мичиган көлү. Мичиган көлү азыр бүгүн бир аз күн бүркөлүп, прохладный болуп турган
жакка. Бул жерде кемелер жок экен, андай бул жакта лодкалар болуп, аябай эс алгандар көп болчу да. Тиякта шаардын жээгинде көрүнүп атабы. Ошол жерде каяктардын баардыгы ошол жерде тизилип турат. Негизи бул жер аябай мындай шамал болуп ушундай болуп турат да. Бирок азыркы бүгүн кичине күн ушу бүркө болгонго аябай сонун мындай шамал жок. Мичиган көлүнө чыгып атабыз анча-мынча учурда. Анан такси боюнча айта турган такси азыр бир аз мындай кыймылдап калгандай көрүнүп атат бизге. Өткөндөрү аябай эле такси аябай слабыйлап кеткен. Күнүнө 100 сом, 150 сом эле иштеп калдык эле да. Анан азыр кичине мындай жылыш бардай. Бүгүн да көрсөтөм. Бүгүн ошо кандай чындыгында азыркы учурда кандай болуп атат такси. Ушундай буйруса, эгерде ким Кыргызстандан келип аткан болсо, Америкага келем десеңиздер, таксиде иштейм десеңиздер, эч кандай бир даярдыксыз эле тилсиз келсеңиздер кыйналып каласыздар. Мен да биринчи келген учурда тил жок, аябай кыйналып, мисалы бирөө айтат, жолугуп калдым өткөндө, айтат, таксиде элем дейт, эчтеке билбейм дейт, вообще английский билбейм дейт. Кетип атам дейт, клиент алдым дейт, кетип баратам. Анан клиент сүйлөп атат дейт да. Бирдеке дейт. Yes деп коем дейт. Дагы кетип атам. Yes деп коем дейт. Дагы кетип атат экен. Бирдеке дейт экен. Анан кийин колун айтып таттап айтып тур. Айнек ачып койчу депчи. Анан кийин айнек биле деп ачыптыр да. Ушундай эгерде английский билбей келсеңиздер, ошо бизге окшоп, башкаларга окшоп кыйналасыздар. Ошондон кимде ким азыр Кыргызстандан көрүп жаткан болсо, же Россия жергесинен, же болсо негизи эле башка Америкага келем дегендер, английскийди биринчи күчөтүңүздөр. Английскийди жок дегенде разговорный, дежурный сөздөрдү үйрөнүп келсеңиздер, өзүңүзгө бир топ жеңил болот да. Ошондуктан эң негизгиси английскийди окуңуздар. Азыр анда биз жумушту улантайлы. Кийинки клиенттер менен клиенттерге барайлы. Дагы кызыктар, кандай кызыктар болот, алдыда сиздер менен чогуу көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Airport way. Sorry? Airport. Airport, yes. Terminal 2. So much. United. Ушундай таксисттер негизи эле кафеден чай ичкенде, башка болгондо кымбат болуп кетет да. Мисалы $25, $25, бир $30, $40, $50 чейинчи негизичи, эгерде жакшыраак ресторанга барып чай ичсең. Анан биздин таксисттер өзүбүздүн эле баягы кыргыздар тамак жасап келишет да. Ошолордон тамак алышат. Бул аэропорттун жанына эле келип, машинада эле сатышат да. Мен азыр ошолордон тамак алып атам. Тамактарды бир катар көрсөтүп коеюн сиздерге, кандай таксисттер кандай тамак жешет. Бул ушундай эле обычный эле өзүнүн машинасында эле келип сатат. Бул жерде мен машинам ушака келип, аэропорттон бир канча эле бир 2 мүнөт алып жол бул жерден тамак сатышат. Кандайсыз? Не тамактарды канчадан сатасыз негизи тамактарды? Тамак, хлеб, напиток, салат, соус бардыгы $15. $15. Ошонун ичинде бар наандары. Буларды өзүңүз жасайсызбы? Самсалар бар экен. Бул самсалар канча сомдон? Самсы 5 тиын. Самсы бул жакта аш лямпы бар экен. Оромо. Ошо мен азыр оромо алып атам ушуну. $15 туугандар. Негизи билесиңер да, мисалы күнүнө жумуш болбой калганда бир 200 сом иштесең, бир $30 бензинге кетсе, анан $40 тамакка кетсе, ушинтип эле кетип калат да. Бир күндө может кафеден чай ичсең, мисалы порцияларда бир аз кичинекей болуп, анан 2 жолу тамак жеп калганда уже бир $50 кетип калат да. Ошондон оптимальный вариант деп таксистердин көбү ушул жактан жейт, туурабы? Тамактарды канчадан бери сатып атасыз ошондо? 1 жыл болуп калды. 1 жыл. Жакшы эле клиент, стабильный клиенттер бар уже. Ооба, Кудайга шүгүр. Дагы тракторге бир алып кеткенде канчадан алып кетишет? 10 минимум, максимум 20. 10 порция, ар кандай түрлөрүн алып кетет да. Ассортимент болот. Таксистер бир күндө канча жешет? Бир эле келип жеп кетебиз же 2-3 жол жеп кеткендер бар? Жок, 3 поток болот. Эртең менен
saat 12'lerde geliriz. Ha. Потом saat 4'lerde тамак келет и Жаңы тамак, на э? вечер. Кечки түнкүгө. Ана мисалы мен ушундай кылам да көбүнчөчү бир порция алам, анан бир самсы же эки самсы алып алам. Ушу менен кеч кирет да. Бир $20 же ушундай болот да. Некоторые кечинде иштейт, некоторые днем иштейт, ошо кечинде алышат. Ар кандай момент алышат. Короче, круглосуточно почти. Жакшы. Өзүңөр бир жасап келип, ошону күнүнө бир 2 жол жасайт экенсиңер да, 2 порция. 3 жол жасайсыңарбы? Ысыгыраак. Жакшы, ошондой туугандар. Бул жерде баардык эле көбүнчө арзанына карап, ошо $15 бул жерде бул эле эже эмес, башкалар да сатышат, кыргыздар. Ошолор дагы сатышат. Ушинтип оптимальный вариантын жейбиз. Ушундай тамактар өзүбүздөн эле кыргыздан мындай домашний да. Жесең да атоёсуң, башка дагы. Ошондой туугандар. Hi, how are you? Good. You're welcome. Have a good day. Hey, how are you? I'm good, how are you? Good, good. Non, c'est ça. Donc, elle a dit oh, tu sais, je veux que tu saches c'est quoi. Hello. Et je veux que tu saches. Elle dit, it's just, well, it's like. We can around the walk. corner. Yeah, we can walk. Yeah, you can. Yeah, we're- Thank you so much. You're welcome. Have a good day. You too. Булар French language менен сүйлөшүп келишти. Французский тил. Мен дагы аябай французский тилди үйрөнгүм келип атат. Азыр кичине окуп, китептерден окуп атам. Эмнегедир ушу French language аябай жагат мага дагычы. Мындай кооз тилге окшой берет мага. Ушу французский тили аябай кооз тилге окшойт да магачы. Буюрса үйрөнгөнгө аракет кылабыз. I love the color inside. How are you doing? How are you doing? Good, good, thank you. So traffic. Damn. Thank you. You're welcome. Have a good day. You too, be safe out here. Thanks. Мынакей достор, азыр биз пригород жака келип калдык эле, бир тойло алыска. Азыр шаарга заказ алдык, $32. Азыр мынакей эки экен, аялы күйөөсү окшойт. Отель экен. Chicago. Chicago. Is that how it's pronounced? What's up? How are you? Good, good. Been a busy day? Yeah, today is so busy. Please Today. use your seatbelt. I know for your safety. actually this Monday is not too bad. Today is, oh my gosh, so crazy traffic. Are you from Chicago? No, I'm from Dallas. Dallas? I'm from Pennsylvania. Oh, great. How long have you been there still Chicago? We just flew in this morning. Oh.
Мынакей достор, азыр мен шаардын так ортосуна турам. Бул жактан азыр мен сизге көрсөтүп берип коеюн, люкту ачып туруп. Бул жер шаардын дал ортосу. Бул жакта карасаңыздар өзүңүздөр. Бул жакта турам. Ушундай. Жаңы эле бир заказ таштадым. Кайра ушул жерден эле заказ алдым. Мына көрүп аты Энна дейт. Энна деген. Кыз экен. Can you say again address, please? 111 East Wacker. It's the Chicago Architectural Center. Oh, you're starting and then... Okay, I see. I'm coming now, right now. Okay, thank you. Your location is so different address because I'm coming here. You know? Çoğun kadınlar eкен kaşayı. Hello. Hey. Okay if I sit in the front, Mom? Yeah, sure. Thank you for finding Sorry about the confusion here. This town is crazy. You can just make it in there. Back. Oh, okay. And let me know when you're done. Go ahead. Okay. Actually, your location in this, they're standing because they're gonna go to there, you know? Oh. Your location, they're standing. Oh, that's what I said. Just give them time. It'll happen. They gotta find their way around this crazy city. Are you from Chicago? No. We're from Buffalo, New York. New York? Yeah, Oh. Buffalo. Okay, guys. I can't put this in here. Thank you. So I get my seatbelt. And we got the right address back, right? Please use your 418. seatbelt for I'm your working safety. 418 Chicago Avenue in Clarendon. 418. I think this now. We're gonna go to right now. Oh, sorry. Clarendon Hills. 4. 418 Chicago Avenue. Let me see. Okay. That's what I put in there, right? 418. It says heading to 418 Chicago Avenue. That's correct? Thank you. Yeah. Yes. Okay, I got you. 418 Chicago. Look at him working with 2 GPSs. And third one. No, you say this 11 Illinois because I put this maps car. Actually, Uber maps, Uber card is so different because. Okay. Yeah. There. Right there. White car, white driveway. Yep. Right here. That's us. Driveway. Right here. Doesn't matter. Oh, It's up to you. Okay. We're good. We're good. Thank Yeah. you so much. Thank you You're so much. welcome, Good luck Max. to you. Yeah. Have a good day. You too. This is for you. Oh. Sorry, I Little squished it. extra. Thanks Little so much. extra. Thank you for being so nice and inviting us. It was nice meeting you. Yeah, thanks Good so luck much. in your career. Yes, Thank good luck you. in IT. Thanks so much. Be safe. Oh my God. Мынакей ушинтип таштадык. Азыр заказ алдык. Буну таштай элек деле заказ берип коюшту. Midway аэропортко экен. $14. Анан азыркы апалар $10 берди. Чайвый деп. Азыр тиге баратабыз эми. Аэропортко алып таштайлы. Кандай адам экенин чогоросуз. Hey, how are you? Good, how are you? Good. Thank you. You're welcome. Have a good day, sir. You too. I always open and try. Okay, awesome, thanks. Мынакей келип калдык. Door 3 дейт. Үчүнчү эшик. Үчүнчү дарваза. Аты Джина экен. Джина.
Девушка поедет. How are you doing? Good. Right up at these green pillars is perfect. And way here? Thank you so much. You're welcome. Thank you. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. Мынакей достор, акыркы заказыбызды азыр алып келдик. Бул болсо шаардын ортосун алып келгенбиз. Бул жака алып келгенбиз. Бул болсо Workday Drive деген центральный көчөсү. Бул болсо ошо белгилүү Trump Tower зданиясы. Бүгүн биз эртең менен чыкканда саат 7:30 чыкканбыз. 8:00 биринчи заказыбызды алдык окшойт. Бүгүнкү число мына понедельник, July 29 деп турат. Ал эми эң негизги нерсени көрсөтүп берейин. Бүгүн кача иштедик. Жогоруда баардыгына күбө болдуңуздар өзүңүздөр. Ар бир иштин кыйынчылыгы болот дегендей, бир күн ушундай жакшы жумуш болсо, бир күн болбой калат. Өткөндөн мен бир күн чыгып, бир күндө заказ вообще бербей койду, $85 иштеп кеттим. Ушундай да күндөр болуп калат. Бирок башында айткандай эле такси бир аз кыймылдап калды дегендей, бир аз ошондой окшойт. Азыр чогуу баа беребиз. Мынакей, анда көрөлү. Эки аккаунт менен иштегенбиз биз. Мына Uber, анан Lyft деген, Биринчи Uber'ди карайлы. Мына бүгүнкү сегодня 11 заказ кылыппыз, $244. Көрүнүп атабы? Ал эми бул жерден Lyft аккаунтубузга киребиз. Мына $50 иштептирбиз. 3 заказ кылыппыз бул жактанчы. 3 заказ $50. Эми албетте баардык эле кызыккан нерсе бул канча расход кетет. Мен сизге жогоруда көрсөтүп бергендей, питанияга, чайга, тамакка, обедке жалпылап $25 кетти. Суу аласың, чакпак, тамак $15 самсыз менен дегендечи. Тамакка бир примерно ошо $25 кетти. Анан эртең менен бензин куйганбыз. Бензинге примерно биз бүгүн $30 бензин куйдук. Анан ошо лифтеги акчабыз $50 ошо примерно расходко кетти. Убердеги калды дегендей да. Анан бирок негизи баардык эле күнү ушундай боло бербейт. Бүгүн бир күнү машинаң бузулат, башка болот дегендей. Ошого эле бир пример. Мен могул жерде айнегим сынган, могу караңыздар. Ошо хайвейде кетип баратканда таш келип тийген. Моякта кичине эле сынган эле. Кыргызстанда билесиздерби, баягындай кичинекей эле бир точка коюп коет, ошо менен бул кетпей токтоп калат го. Бул жакта андай эмес экен. Бул жакта не только бул айнек, баардык нерсе, баардык запчасть. Мисалы, мотордун бир прокаткаласы май агып кала турмаса, ошону эле алмаштырып коет. Бул жакта моторду целый алмаштырат экен. Ошон үчүн мен именно ошо коробкамды алмаштырдым да, ошону өзүм башымдан өткөн нерсени айтып атам да. Ушундай нерселер болуп калат тургандар. Ушундай майда чүйдө бир расходдор болуп калат. Анан мону көрсөңүздөр, бул tollway, бул платный дорога, буга кичине акча кетет. Ушундай. Мен азыр бардык баллондорумду алмаштырайын деп атам. Мына караңыздар, аябай не болуп калган, жейилип калган. Ошо 4 баллонго ушундай расходдор да болот да тургандар. Ушундайларды дагы эсептеп эске алышыбыз керек. Ошондой тургандар, кийинки чыгарылыштарда эмнелер тартайлы, баардыгын комментарийге өз ой пикириңиздерди жазыңыздар. Жана башында айткандай эле 100 000 катталуучуга бир аз эле калдык. Буйруса колдоп турсаңыздар,
жетебиз. Ушул видеодон баардыгыңыздар көргөндөр катталып, ой пикир жазып, мага жакты белгине басыңыздар. Ар бир жазылган пикирди окуйм. Ар бирине жооп беребиз. Буюрса, эгерде сиздин кандайдыр бир сурооңуз болсо, эгерде биз жооп бере ала турган менин Instagram баракчама да жазсаңыз болот. Анда эмесе кийинки видеолорду кандай нерселерди, кандай чыгарылыштарды тартайлы, сиздерге эмне кызык Америкада, баардыгын комментарийге жазыңыздар. Биз күтөбүз ар дайым. Анда эмесе сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден, кийинки чыгарылыштардан жолукканга чейин аман болуңуздар, сак саламатта туруңуздар.